Bu benim bildiğim. Assalamualaikum hormatly mekendештер, жалпы кыргызстандыктар. Буйруса 34-чү эгемендүүлүк майрамыбыз Жалал Абад шаарында негизги бөлүгү өтүүнүн алдында турат. Бүгүн 30 август, кечки саат азыр 20:00 10 минутта калды. Так 10 мүнөттөн кийин буйруса башталат. Урматтуу туугандар, келген коноктордун көптүгүн караңыздарчы мына. Бұл жаңы обыл администрация. Бұл жаңы обыл администрациянын үстүнөн ушул түз эфир телеканал алып берип аткан учур. Ал эми могу алдында турган бул эл. Мынакей улуттук КТР телеканалынан түз эфир алынып берилип атат туугандар. Мынакей эл келген эл. Кадырлуу меймандар, урматтуу айымдары жана мырзалар, баардыгыңыздарды Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын күнү менен куттуктайбыз. Урматтуу меймандар, орундуктардан орун алууга чакырабыз. Бир нече мүнөттөн соң башталат. Сахнанын алдындагы жана сахнанын оң, сол, арткы тарабында басып жүргөндөр орундуктардан орун алууга чакырабыз. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык. Ушундай туугандар, буйруса алдыда дагы кызыктарды көргөзүп турганга аракет кылабыз. Бирок негизги бул концерттик программаны КТР телеканалынан, ЛТР телеканалынан, ошолордун YouTube каналдарынан түз көрсөңүздөр болот. Биз эл аралап, аркада эл арасында көрүп аткан учурубуз. Так, бул жерге келгенибизге мынакей баяндоочулар КТР телеканалынын УТРК баяндоочулар түз эфир менен алып берип аткан учур. Машалла, бул 2 жылда, 1,5 жылда бүткөрүлгөн жаңы обул администрация мынакей. Анан туугандар, келген конок мынакей. Ушундай туугандар, келген коноктор как телевизор көргөндөгүдөй, үйдө отуруп көргөндөгүдөй бул жерге жалып келген коноктор отуруп орундук алып монитордон көрөбүз деп орун алган учуру.
Ел чындыгында көп тугандар, ел өтө көп жерде бири-бириңди жоготкон болсоң, табышың өтө кыйын. Кыскасы, тарых жаңыланып атат да. Тарыхта кала турчу Жалал Абад шаарында 34-чү эгемендүүлүк майрамы өтүү алдында турат, өтүп атат. Кече күнү 29 башталган, бүгүн 30, эртең 31 дагы ушул жерде концерттер уланат. Бүгүн азыр саат толук 20:00-да ажообуз президентибиз келип, мына ушул имараттын обл администрациянын ачылыш аземине катышып, тапшырып берип кетмекчи. Мына карагылачы элдин келгенин. Охо. Көрдүңүздөр тугандар. Эми көпчүлүк эл мындай жерде туура түшүнөсүздөр. Кандай эмне болуп атса дагы баарын туура кабыл алабыз, туура түшүнөбүз. Мына ушундай тугандар. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен алдыда кызыктарды сиздер менен бөлүшүп турабыз. Урматтуу Жалал Абадтар, Жалал Абад областынын президенттин түздөн түз өкүлү жана Жалал Абад шаарынын мэриясы жаңы конушуңуздар, жаңы администрацияңыздар кут болсун. Автоунаалар тапшырылат, белектер мынакей каралачы. Өз үйдө телевизордо көрүп турган башкача эле, бирок живой көрсөң дагы башкача да. Эмнеде элди көрөсүң, элдин тамашаны көрөсүң. Jafarov Satır Nurgochoyevich. Тоолор шамал менен сүйлөшкөн ар бир таш улуу саякатчынын кадамын эсине калтырган бир жер бар. Бул Жалал Абад, жер бетиндеги дейиш бурчу. Байыркы заманда Арслан Боп аттуу акылман келип, бул жерде жаңгактын биринчи данегин тиккен. Bir danekten çoğun ulu tokoyga aylangан. Тоолордун боолугунда шамал менен жарышкан күн балдары көчмөндөр жашаган. Алар тоонун кушундай эркин жана
сыймыктуу. Убакыт өтүп, бул жерге улуу Александр Македонскийдин аскерлери келген. Бирок тоолор кылычка баш ийбейт. Согушта Кыргыз Македонскийди тоолорго өткөзгөн эмес. Ал эми Александр да өз жүзүн сактап, Кыргыз жаңгагынын даамын татып, Европага өзү менен алып кеткен. Бул тоолордо Жалал-ад-Дин деген адам жашаган. Ал адамдарды булак суулары, колу, сөзү жана жаны менен айыктырган. Атагы алыска жетип, улуу жибек жолунун кербеңдери ушул жактан жол баштаган. Ошентип Жалал-абад шаары жаралган. Ал жерде денени гана эмес, жан дүйнөнү айыктырышат. Жалал-абад өз баатырларын өстүрүп, өз тарыхын жаратып келет. Курманбет баатыр элди душмандардан сактап, эркиндиктин символуна айланган. Нүзүк пийгол башчы, анын акылмандуулугу элин кылычтан да артык сактап турган. Ал эгерде бирөө куласа, артынан жүзү көтөрүлөт деп кеп кылган. Тоолулгулу токтогул, элим барда эркинмин. Зындан болсо да зыркырабайм деп акыйкат тырдаган. Кыргыздын келгелин да, кеткетин да жазган Төлөгөн Касымбеков сөз менен мунара куруп, өчпөс тарыхты жазды. Барпы ал болуп, эл уңгусун ырга айлантып, ыр менен өскөн элимдин үнү менин үнүм деп сайраган. Жалал-абад бул жөн гана картадагы жер эмес. Бул жердин деми, бул уламыштардын жаңрыгы, бул жандуу тарых. Азыркы күндө Жалал-абад бул түштүктүн жүрөк соккусу, келечектин шаары. Бул жерде заманбап мектептер, ооруканалар курулуп, технопарктар келечектин улуу кыялдарына жол салууда. Жаштар бул жөн гана келечек ээлери эмес, алар өлкөнү өнүктүрүүнүн күчтүү локомотиви. Сарычелек, Арсланбап, Чаткал табиятын керемет сактап, дүйнөгө даңыза болгон жерлер, тоолор менен суулардын гармониясы. Жалгыз дарак токой болбойт дегендей, бүгүнкү күндө өлкө башчыбыз жана анын иш билги командасы өлкөнү өнүктүрүү үчүн бел чечпей иш кылууда. Өлкө башчы куру вада бербестен иш жүзүндө далилдөөдү. Кыргызстандын ар бир облусу өнүгүү жолунда. Ар бир облус бул өлкөнүн тиреги. Тарых кайра жаралууда, өрчүү азыр жасалууда. Эгемендүү Кыргызстан бул күчтүү Кыргызстан. Жаратманы бул эл, келечек бул биз. Жүрүүнүн даралаган тарыхтан бери келген Жалал-абад шаарынын тарыхы баяндалууда.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, кадырлуу коноктор, өкмөттүн 2020-2030 жылдарга карата түзүлгөн улуттук өнүктүрүү программасынын негизинде Кыргызстанда соңку 5 жылда өнүгүү башталып, чоң өзгөрүүлөр болууда. Аткарылган иштердин натыйжасында келечектеги жылдарда Кыргызстан кандай деңгээлде өнүгө турганын кыялдануу менен элестетип коюлган театралдык коюлум. Çalalım ama Erkan Bey, biz çalalım. Yıl Kırgızistan 30 Avgust 2021 yılı Номер 7XZ келечектеги Кыргызстан аталышындагы илимий изилдөө лабораториясы түзүлдү. Учурдагы мамлекеттик ири долбоорлор стратегиялык багыттардын жолу кандай өнүктүрүлүп тургандыгын так айтып бере алган Кемеңгер 25 аталышындагы жасалма интеллект программасы иштелип чыкты. Көптөгөн текшерүүдөн өтүп, азыр соңку сыноосу. Көңүл буруңуздар. Акыркы даярдык. Акыркы даярдык. Акыркы даярдык. Arabağızlar, ben A25 U plus 221E Kırgızstanda jasalgan alğaçkı jasalma intellektmin. Kırgızça akım Kemenger. Sizlerden kızmatыңыздардам. Kemenger, Oğup çatam. biz seni Kırgızstan'dan 2020-2030 жылдардағы өлкөнүн өнүктүрүү программасы кандай ишке ашарын билүү үчүн жасаганбыз. Эми бизге маалымат бер. Улуттук өнүктүрүү программасынын негизинде мекенибизде кандай өзгөрүүлөр күтүлүүдө? Memleketin stratejiyalık kontrolü menен Kırgızstanda spor, искусство жана маданият тармактары динамикалуу өнүгүүдө. Кыргыз адабияты жана театр искусствосу
үйнөлүк деңгээлге таанылды. Söz Kırgız Respublikasının prezidenti Japarov Sadır Nurkojoyevичке берилет. Жүрөгү Кыргызстанда топкон алыс жакындагы ардактуу мекендештер, урматтуу Жалал-Абадтык агайын туугандар, эгемендик майрамынын кадырлуу меймандары. Бүгүн 7 миллиондон ашуун эли бар, 7 тууган жери бар, ата-баба наркын сактаган, 7-нин бири кызыр деп салтын барктаган жалпы кыргыз элинде быйыл эгемендик майрамы менен улуу жибек жолунун боюнда Айыппонун оюнда жайгашкан Жалал-Абад шаарында куттуктоо насибе мага буйруган экен. Эгемендик, эркиндик, азаттык дегенибизде эсибизге эң оболу ар бир мекенчил атуулдун жүрөгүнө жибиткен кызыл туубуз эсибизге келет. Эгемендиктин эң башкы белгиси ынтымак биримдиктин тиреги. Атуулдук ариет менен ар намыстын өзөгү болуп келаткан туубуз ар дайым көкөлөй берсин. Эгемендик байрамыңыздар менен урматтуу кыргызстандыктар. Жерибизге жар болсун. Урматтуу мекендештер, жана иш-чаранын катышуучулары, коноктор, эми азыр бул имаратка мамлекеттик символдорду киргизип коюп, андан ары мен саммитке учуп кетет элем, ошого уруксат бересиздер. Сиздерди болсо иш-чаранын аягында бүткөндөн кийин, концерттер бүткөндөн кийин балдар имаратка алып кирип экскурсия кылабыз дейт. Конокторду, бүгүнкү чакырылган меймандарды, катышуучуларды. Анан дагы бир жарыя кылып койчу нерсе, мына ушул жерде, ушул аянтта имарат салынган жер мурда түрмө болчу. 10 гектарга жакын жердеги түрмө болчу. Аны биз сүрүп салып, башка жакка көчүрүп туруп, мына ушул имаратты, анан мына ушул аянтты курдук. Ушул аянтты азаттык аянты деп атайлы деп чечтик мындан ары. Ошол бияктан көчүрүлүп кеткен түрмөдө турган жарандарыбыз дагы, алар дагы биздин жарандарыбыз, биздин элдерибиз. Эртерээк азаттыкка чыгып, үйүнө бир туугандарына, эл журтуна келип кошулуусун тилейли. Ошондуктан мына ушул аянтты азаттык аянты деп мындан ары атайбыз. Рахмат болуңуз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символикалары жаңы имаратка киргизилсин.
майрам кут болсун. Айлансак болотпуз биз. Жалпы кыргызстандыктар эгемендүүлүгүбүз түбөлүк болсун. Кырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз. Ар бири